أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatly tuğandar musulman bir tuğandarım biz janaqele dolborubuzdu ulantabız leylek sülüktü moldaları bizim bugünkü konağımız Sağınbek Damılla Kudayım bersa Sağınbek'tin özü menen tanışıp özüne nuğalı sen mına bizde köpünçe teologiya fakültetinde okugandardı mında elge ötelemde tanımalı emas Alem bayağı molda olup жүргөндөрдү көпчүлүгү таанıyt. Бул теология факультетinde бүтүрүп, теологияда сак бергендиги үчүн көпчүлүгү тааныбай калса керек. Анда биз Сагынбекти тааныштырып кетели. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Сагынбек кош келипсиң биздин бүгүнкү эфирге. Рахмат. Анда баягы эле суроо. Сен өзүңдү тааныштырып кетсең, атың, атаңдын аты, кайсы жылкы болосуң? Анан Leylектин кайсы айылынан, кайсы урудан болосуң? Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Men Qoziev Sağınbek Abdumalikovich. Leylektin Aksu айыл өкмөтүнө караштуу Каракемер айылынан болом өзүм. Каракемер. Каракемер айылынан. 1984-жылы ошол жерде туулганмын. Анан ошол Аксу Горкий мектебин бүтүргөнмүн 2001-жылы. Андан кийин 2003-жылы 2001-жылы бүтүргөн 2003-жылы Бишкекке келгенмин. Ушу Бишкекке келип азыркы Арашан теология факультетине тапшырып, ошол жакты окуганмын. Өзү негизи мына динге болгон кызыгуу сенде кантип башталган, канча жашыңдан башталган? Айылдан окуп келгенсиң же түз эле Арашанга келдиң? Жок, мен Арашанга келип, ошо алифбаны Арашандан баштаганмын. Анан Арашандан баштагам, бирок мен чоң аталарым дагы молдо кишилер болгон. Абдулалим деген чоң атамды өзү Абдулалим Максым деп койчу эле. Онун үкасы бар, Абдулалим молдо чоң ата деп койчубуз. Ошо Leylектеги молдолордун бизге окшогон эмеси бар эмеспи? Ошол жерде ошолор менен аралашып, баада шерине кылып сабак окуп жүргөн шерине гаштек да? Гаштек дейбизби? Ошондо чоң атам бар болгон. Анан өзүм акаларым бар окуган. Өзүм ошол биринчи ушага келип эметкенмин. Биринчи баягы биз 2001-жылы мектепти бүткөндө мындай окууга кирүү кыйын эле да, негизичи. Баягы бул дагы мен үчүн бир лютуф жакшылык десем болот. Башка окууларга негизи мен медицинага кызыгып жүргөнмүн. Ага киргенге мен вообще колумда мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Ал убакта баягы кыйын эле да, окуш кыйын, баягы акча берип кирмей, ошол мүмкүнчүлүк болбогондуктан 2 жыл 2001-жылы бүтүп 2003-кө чейин окуй албай жүрдүм. 2003-жылы анан бир Жумабаев Бегал деген өзүм классташым бар болчу. Ушу Арашанда окуган экен да, анан бир жерде жолугуп калып ушундай окуу бар деп ошол насип болуп Арашанга кирип калдым. 2001-жылы аяка баштадым, анан 2008-жылы Арашанды бүтүрдүм. Арашанды бүтүргөндөн кийин анан Түркияга барып уланттым окууну. Түркияда Диянат иштери башкармалыгына байланыштуу болгон, ошого караштуу Хасеки диний билим берүү борбору деген бар. Ошол жерде 3 жыл окудум. А жерде 2011-жылы бүтүрдүм. 2011-жылы аерди бүтүргөндөн кийин ошол эле жылы Мармара университетинин теология факультетинде докторантурага баштаганмын. Кайсы шаарда? Стамбулда. Стамбулдун өзүндө. Стамбулдун өзүндө. 2011-жылдан баштап ошо боюнча 2017-жылы бүтүрүп, 2018-жылы бияга кайра келип, ушул факультетке мугалим болуп киргенмин. Арашан теология факультетине кирип, ал ошондон бери ушакта иштеп атам. Арада кошумча Арашан карлык медресеси бар болчу. Ошолар 4 жыл ошол жерде мүдүрлүк кылдым. Мүдүр болуп иштедим. Азырда бул жана факультет ачылганга чейин карлык болгондо ошол кездеби? Жок, параллельно эле кеткен бул. Параллельно. Азыр деле карлык медресеси да, азыр деле иштеп атат. Бар, Азыр деле бар, азыр деле уланып атат. Ошол жерде иштедим. Азыр деле айга сабак берем, бирок катардагы эме катары, мугалим катары сабак берем айда да. Мен ошондой болгон. Анан атам Абдумалик, атам дыйкан киши, ошо чоң атам Максым болгон, ошо Козиев деп турбай, ошо Молдо Козу деп ошо Молдо Козу деп койчу экен да. Мына Leylekте ошондой мисалы бир молдо алым адам болсо, ошонун баласын Максым деп коёт. Ошо. Значит, ошол жерде Молла Козунун баласы болгондугу үчүн Максым болгон экен. Ошон үчүн Максым деп жүрөт да. Ошентип бул эмеге кирип калган. Алхамдулилlah, өтө жакшы. Дагы ошол убактагы жашоо шарттын туура келбей калган өзү мага бир жакшылык болгон экен да. Көрсө бүт баардык нерседе жакшылык бар дейт го. Ошол мага жакшылык болгон экен.
Ошондой. Андан кийин мен бул убакка чейин муну өтө сонун немен баштагансызда Алла разы болсун. Муну биздин улуу муунубуздун аалымдарыбызды видеолорун көрүп турабыз, карап турабыз да. Булар илим алууга өтө башкача бир курманчылык кылышыптыр да. Биз андан кабарыбыз деле жок да, мисалчы. Азыр эфир аркылуу көрүп атабыз. Мен ошол ар бирөөнү көргөн сайын мындай карап эметем да. Я ушулар чындап тарых болуп калат. Биз булардан эмне алабыз? Мен ошолордун ар бирөөнү көргөндө ошолордун шарты менен азыр өзүбүздүн шартты салыштырганга аракет кылам да. Өзүбүздүн шартты биз окуган шарт менен ал кишилердин окуган шарттарына аракет кылам. Айтып атпайбы, бир китеп жок деп дажычы. Бир Куран таппайбыз дейт. Бекинип жүрүп, жашынып жүрүп, стаба калайын десе адам жок, адам аз. Айтып атпайбы, жана Баткен тараптан бир канча молдолор келип, бияктарда жайылып кызмат кылышты. Бул деген нерсе оңой нерсе эмес да. Бул деген нерсе оңой нерсе эмес. Ушул кызматтын аркасынан Кудайга шүгүр азыр мына жакшы эле кетип атабыз да. Жакшы эле кетип атабыз. Өтө сонун болуп атат. Маселе бул Пайгамбардын убагындагыдай хижрат кылып келишкен да биз. Лейлик Баткендегилер бул жака. Хижрат ошонун өзү болуп атпайбы? Бирок маселе ушул жерде болуп атат да, дамда жанагы шарт жок да. Шарт. Эми шарт жанагы шарт жоопкерчиликке жараша болот, жоопкерчилик шартка жараша болот да. Ойлоп калам да отурупту. Бул кишилер ушундай шарттарда окуду. Биздин шарттар башкача болчу. Эми биздин жоопкерчилигибиз кандай болот бул жагы? Акыретте шартка жараша жоопкерчилик да. Ошондуктан мен окудум, Стамбулда окудум, бир канча жыл жүрдүм аякта. Мисалы 2008 кеткен болсом, 2018 келген болсом, бир 10 жылга жакын Стамбулда жүрдүм да. Бирок могу дамлалар, устаздарыбыз айтып кеткен шарттар ал жакта жок эле да. Ал мындайча айтканда мен окуган шарттар менен алардын окуган шарттары экөө асман менен жердей айырмасы бар экен да, көрсөчү. Бирок мен өзүм окуган шарттарды айтканга деле бир жерде эме жок. Мисалы кыйналдым деп айта албайм, уялам дейсиңби? Уялам, чын эле да. Мен андай уялам, мисалчы. Биздики вообще башкача эмеде. Тамакты даярдап берсе, тамак даяр, жатакананы жууп берсе, бүт баардыгы даяр окулган. Маселе бул жерде ошол болуп атпайбы? Анан мен айтайын деген нерсе башка нерсе да. Мисалы мен ушулардан эме алып, өрнөк алып, биз кээде буларды барктабайбыз, билбейбиз, окубайбыз, укпай атпайбызбы? Мунан биз өрнөк алышыбыз керек болуп атпайбы? Муну артка каратып алымдарыбыз да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын убагына чейин артка карап туруп барсак болот да. Бул илимге болгон жанагы кызматты, курбанчылыкты. Мисалы азыр күнүбүздө ушундай нерселер бар да. Жалпы дүйнөдөгү мусулмандардын ичинде бир исламга болгон тескери, илимге болгон бир тескери көз караш бар. Мындай айтайын, ислам менен мусулман деген эки сөзгө башкача аныктама берилип атат да. Ислам деген эмне? Мусулман экөөнү айырмаланбай атат. Ислам деген бул система, бул шарият, бул дин. Мусулман деген ошону жашаган киши болуп атпайбы? Биздикилер негизи эле жалпы дүйнө көпчүлүгү бир мусулманды көрүп исламга баа берип атат да. Исламга баа берип атат. Бул албетте инсан деген кемчиликтүү болгондуктан инсандын кемчилиги менен баягы көбү исламга сүйгөлүп калып атат да. Бул дүйнө жүзүндө эмес. Биздин Кыргызстанда дагы бар да, ошондойчу. Кыргызстанда эмес. Кыргызстандын ичинде да ар бирөөбүздүн жакындарыбызда дагы бар да. Мисалы ким эгерде бир шарият жолун окуймун деген кишини эмне деп карайбыз? Бул молдоке болот турбайбы? Молдоке болот турбайбы деген сыяктуучу. Кемсинтүүдөй манера менен чыгат да сөздөрү. Балдарыбызды дагы окубаган жалкоо болсо медресеге берип койчу дейбиз да. Ушундай. Бул тилекке каршы мындай болбош керек да. Мен ойлойм, бул нерсе биздин ошол тарыхыбыз менен болгон байланышыбыздын жоктугу да. Биз муну молдокелерибиз менен молдокелерибиздин тарыхын билбегендигибиз демек. Же билсек дагы ойлонбогондугубуз да. Ал эмес, мисалы өзүбүз деле исламды окуса, же дин менен алектенген кишини көрсө, ал эскичилик деп коет го. Ошондой сөз бар, эскичилик деп. Эскичилик деген сөз деген эмне деген там? Эскичилик деген иши бүттү деген сөз нерсе да. Эски калды деген сөз да. Исламга ушунчалык ушундай мамилеге келип калдык да. Эми мен айтайын дегеним, ал ислам андай эмес. Мусулмандар илимсиз, илимсиз деп бар. Эми окубайт, жалкоо. Мусулман деген сөздүн аркасынан ошолор келет да. Жакшы адам деген сөз аз келет.
тилекке каршы тескери сыпаттар келет да. Билимсиз деп келет биринчиси. Караңгы деп келет. Түркөй деп келет. Бирок ошону айтып аткан адам ойлонуш керек да, негизи. Мен муну неге айтып атам? Мен исламды негизи тааныдымбы? Мусулманды тааныдымбы? Макул илимсиз дедим да. Бул убакка чейинки исламды, мусулмандардын тарыхын изилдеп көрдүмбү? Барбы? Мусулмандар таа пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уагынан бери ушундай шартта жашап келдиби? Эгерде илимсиз жашап келген болсо, ушул убакка чейин кантип жетип келди булар? Деп адам ойлонуш керек да. Мен бүгүн эмеде ошону бир аз ошо тарыхка карап, артка карап кетким келип атат да. Ушул сөздүн, мисалы, мусулман деген илимсиз, мусулман деген түркөй, ислам ушундай деген эмелерди четке каккым келип атат. Я, бул кагылган да, четке кагылган да. Болгону мен эл менен, балким билбегендер бардыр, балким билгендер көп, билбегендер болсо ошолор менен бөлүшөйүн деп атам да. Себеби эгерде тарыхыбыз менен мусулман менен азыркы мусулман менен мурда мусулмандардын тарыхын бири-бирине байлай алсак, илим жаатында, жалаң илим жаатында, анда биз ойлонобуз да, демек мусулман деген ушундай болгон турбайбы? Мен мусулман болсом, демек мен дагы ушул нерсени кылышым керек турбайбы деген бир натыйжага барышыбыз керек да. Жөн отурган туруп, баягы мусулмандар ушундай, мусулман болгондо өзү башка диндин өкүлүндөй болуп калат. Өзү болбосо мусулман. Мусулмандардын тигиндей мындай деп көп калган мындай сөздөрдү. Азыр болгон кичине эле мусулманчылыкка намаз окуп баштаса, мисалы, ушундай сөздөр чыгат да. Бул калды дейт да, ушул өнүкпөй калды деген сыяктуу бир өтө кейиштүү бир абал да булчу. Ошон үчүн мен ошол жөнүндө бир аз сөз кылайын дедим да бүгүнкү эмеде. Эми буларды каяктан баштайбыз? Мисалы, мусулмандар ушул убакка чейин мусулман аалымдардан бул илимге канчалык мээнет берди, канчалык курбанчылык кылды. Андан өтүп мусулман мамлекеттер жашап өттү да тарыхтачы, канчалаган жылдан бери мусулман мамлекеттер жашап өттү. Алар ошол мамлекет жашап турган учурда алар илимге кандай салым берди, кандай маани берди? Аны биз билишибиз керек да. Азыркы жөнүндөгү мусулмандар жөнүндө сүйлөш үчүн ошол жакты билишибиз керек. Туура азыркы учурда ушул моментте мусулмандар бир аз артта калган сыяктуу көрүнүп турабыз. Бул акыркы 200 жылдын ичи да. 200 жылга чейин аралык акыркы 200 жыл. Мында дагы сырткы күчтөр мусулмандарды эзгендиги үчүн, бузуп, баягы күйгүзүп, китепканаларды талкалагандыгы үчүн, ошондой алфавиттерди алмаштырган үчүн, ушундай нерселерди мусулмандарга ашыкча сырткы күчтөрдүн эмеси болгондугу үчүн ушундай абалда калдык да. Эми биз мусулмандар үчүн, мусулман исламдагы билим берүүнү сүйлөш үчүн акыркы 200 жылдыкты карай албайбыз да. Эгер мындай чын карай турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагынан башташ керек. Күнүбүзгө чейин келиш керек. Мына. Ислам деген мындай. Ислам мамлекеттери мындай жашаган, мындай система менен жашап келишкен. Муну билесиңби? Билбесең, сүйлөбө ислам жөнүндө. Мусулманга антип сен кечеге келип алып туруп, 200 жылдын ар жагын билбей туруп, мусулманга мындай сүйкөбө деп айтышыбыз керек болуп атпайбы? Чоң ажын деле сөз бар го. Мисалы башка мамлекеттер өзүнүн 200-300 жыл мурдагы тарыхтарын окуй алат, биз окуй албайбыз. Мисалы сынган кылыч мисалы араб менен жазылган. Ошону биз өзүбүз окуй албайбыз. Ортодо мисалы тарых үзүлдү деген сөз да. Бизге да алфавит алмашкандан кийин өзүбүздүн тарыхты окуй албайбыз. Ошондой эле болуп калды. Мисалы Абдуллах ибн Мас'уд бул киши ушундай деп айткан. Мен дейт ушуга өкүнөм дейт да. Кайсы күнүм илим алып, амалымды арттыра албаган күндөрүмө өкүнгөндөн башка, андан башка нерсеге анчалык өкүнгөн жокмун дейт. Демек бир күнү экинчи күнүнө окшош болсо, бул киши, бул сахаба эмне кылган экен? Өкүнгөн экен. Мына. Бул жерде илим бар. Бул жерде илимге болгон аракет бар. Мисалы Халим бин Ахмад деген Аль-Басри мага дейт эң оор болгон убакыт тамак жеген убакыт деп тур. Тамак жеген убакыт. Тамак жеген учурда илим менен алек боло албай калам деп. Илим калып кетет. Бул ушул тамак маселесинде өтө көп басым жасагандар бар да. Ушул даже тамак жеген убактысын кызганган экен бул кишилер. Илимден кызганган экен. Буларды көрүп туруп не дейбиз ана биз? Анан кантип бир мусулмандар окубайт, мусулмандар андай мындай маданиятсыз деп кайсы эме менен айтабыз да? Чоң ажы деле тойго барсам мен биринчи тамакты ичип, убакыт кетирбей мен чыгып кетем. Урса сурат деген сөздөр бар го. Убакыт кетирбей барып мен бир илим менен алектенгем келет. Чубактан
ал алым киши, ал билет, бар билет ал. Эми башка Захаби Таскиратул Хуффаз китебинде Хатиб Багдадин айтат да, жолдо жүргөндө деле колунда бир китеп менен жүрчү экен. Жөн жүрбөйт экен. Жолдо жүргөндө деле колунда китеп окуп, ошол китептин өзүнүн эмесинде музакарасын кылып жүрчү экен да. Күндөрүндө Мухаммад Салих Фарфурдун уулу Шихабуддин деген атасын капалуу көрүп калыптыр да. Ата, не болду десе, мен дейт бир кыскартылган Ибн Акыл деген китебим бар эле, ошону жоготуп алдым дептир. Баласы сураптыр, эми китебиңиз жокпу сизде? Ага, эмнеге анчалык капаланып атасыз десе, ал китебимди мен ошо мага талабалар зияратка келгенде, коноктор келгенде, ошого чай, май, тамак жасап атып, ошол жасап жүрүп жазган элем дептир. Көрдүңүзбү? Адам да чай бышырат, чай кайнатат, тамак жасайт, китеп окуйт, китеп жазат. Ошондой китеп жазганын, ошону жоготконуна капаланып атат. Мынакей ислам. Ибн Хаджар башка бир эмесинде имам Шафинен сураптыр да. Тавалид деген китебинде имам Шафинен сурашыптыр. Илимге болгон арзуңуз канчалык даражада десе, сиздин илимге болгон арзуңуз канчалык даражада десе, имам Шафи ушинтип жооп бериптир. Бир энени ойлогула, эне, жалгыз баласы бар. Ошол баласын жоготуп алды. Ошол баласын тапканга канчалык арзуу кылган болсо, менин илимге болгон арзуум ошончолук деп. Яны ошон ондан жогорку даражада бир арзуу болбойт да, негизичи бир эненин баласыга болгон арзуусу бул эң күчтүү арзуу да. Жоготуп алган баласын табуу. Имам Шафинин илимге болгон арзуусу. Эми имам Шафи ошондой арзуусу болгондугу үчүн имам Шафи болуп атат да. Көрдүңүзбү? Буларды биздин тарыхыбызда, мусулмандын тарыхы, биздин жол бакчы алымдарыбыз ушулар. Биздин өрнөк ала турган кишилерибиз ушулар. Биз каяктан өрнөк алып атабыз? Биз башка жактан өрнөк алып атабыз. Башка жактан өрнөк алып атканыбыздан булар ушундай бир катардагы бир киши катары кетип атат да. Мына мисалы булардын жанагы басып өткөн жолдорун көрдүк дейли да. Буларды аткарышыбыз керек ушунун баарын. Жок. Булардын бүт бардыгы бизди илимге шыктандырыш керек. Булар жыйнап кеткен, жазып кеткен маалыматтар азыр биздин алдыбызда турат. Булар дүйнөнү баскан болсо, биз отуруп алып туруп компьютер жана клавиатурасын гана басышыбыз керек. Же телефонубуздун клавиатурасын гана басышыбыз керек да. Басканыбызда ошонун баары интернет чыгарып берип атат да. Маселе ушунчалык эмеге келип калды. Илим мурда илимди изилдеген да бул кишилерчи. Илим изилдеген, артынан жууган, артынан кууган илимди. Мисалы имам Сахави деген алымыбыз бар. Чоң мухаддистерден 80ден ашык шаарды айланыптыр. Илим алуу үчүн. 80ден ашык шаарды айланыптыр. 80ден ашык шаарды айланып 1200 кишиден ижаза алыптыр. Пайгамбарга туташкан санжира. Санжирасын алыптыр. Муну караң. Эми Бухари өзүнүн аймактан чыккан чоң мухаддисибиз имам Бухари үйүнөн бир чыкканда 40 жыл илим жолуна кетиптир да. 40 жыл. Эми жанагы илим барган жерлердин бир жерде мындай айтайын, Бухара, Хорасан, Багдад, Басра, Шам, Кудус, Фустат, Мадина буларды жанагындай бир жалпы жолунан тип эсептейт го компьютерде. Ошону тип эсептесек, Бухари 5198 миң километр жолду басыптыр. Бул деген сөз эми азыркы шартта самолет менен болсо бир күндө кетесиң да. Бирок ошол учурдагы шартты бир элестетейли да. Почти 6000 километр. Почти 6000 километр жүргөн. Бул мындай эле чийип эсептелди да. Бул мисалы бир Басрага барганда аерде канча айланды, мисалы канча жүрдү, Басранын ичинде канча шаарларга, башка аймактарга барды. Ал жагы эсептелген эмес. Мындай эле жалпы жонунан эсептелген эме. Көрдүңүзбү? Бул ушунча мээнет кетти, ошон үчүн бул зат имам Бухари болуп жүрөт да күнүбүздө. Ошон үчүн. Андан башка имам Муслим 6598 километр жол жүрүптүр. Илим максатында. Абу Дауд 6356. Мына, Несаи 5005, Тирмизи 4333, Ибн Мажа 6035 километр жол жүрүптүр. Бул эми интернет картанын үстүнөн эле мынтип эсептегенде. Көрдүңүзбү булар? Эми булар ар бир шаарда калган канча күн калган, балким жылдап калгандыр. Бай айланып жүрүпчү. Мына ушунча мээнеттин аркасынан булар келип атат да.
негизи. Azından sen özün aytkanday, murdagı ustazlarыбыздын bay intervьюларын карап көрсөң, мисалы Leylектен Тажикстанга барды, Тажикстандан Бухарага барды, Андижанга барды. Ошосунун арында кыйынчылыктар менен илимди алды да булар дагы. Биздики Орта Азия болуп атпайбы? Булардыкы дүйнө болуп атпайбы? Ооба. Дүйнөнү айланат, дүйнөнү. İmam Şafii'nin ушул İmam Şafii'nin bir emesi var da. Bayit. Бар экен илим талабасына осуяты да. Ахи лан таналал илма илля биситта. Ey туганым, илимге ушул алтын нерсе аркылуу гана жетесиң. Саунабука ан тафсилиха би баян. Анын эмеси менен мен сага ачыктап берейин. Биринчиси зака. Зака болуш керек, акыл болуш керек. Экинчиси зиректик болуш керек. Экинчиси хырс. Илимге болгон адамда каалоо болуш керек. Илимге болгон каалоо. Той болгончолук даражада бир ачкөздүк болуш керек. Үчүнчүсү ваштихат. Акылдын жакшылап иштетүү. Колдонуу, аракет. Булга экономикалык акча тарабы. Бул да болуш керек. Ва сухбати устазин. Ошондой эле бир устаздын жанында отуруш керек. Акыркысы ватули заман. Uzun убакыт сарпташ керек. Bir жолу окудум, 1 саат бардым, болбоду. Эми ушул нерсе буларды карап турсак да мула. Мисалы, устаздын алдында отуруш керек дейт да. Бул деген сөз. Биз азыр интернет алымдары чыгып атпайбы? Интернеттен окуп алып туруп эле фатвасын. Муну кылбагыла деген сөз да. Маңдай тескеп отуруп, бар, алымдын алдына отур, сура деген сөз. Бул биринчиси, экинчиси буларды алым кылган булардын атмосферасы да. Булардын атмосфера ошол убактагы илим атмосферасынын элдин арасында бар болгондугу. Муну кантип эмесек, ошол убакытты биздин күнүбүзгө алып келсек болбойбу? Болот албетте. Мына эмне беребиз? Аш. Чогулуп аш жейбиз, туурабы? Аш жамаатыбыз бар. Топ жамаатыбыз бар. Бильярд жамаатыбыз бар. Дагы эмне да? Ушул окшогон жамааттарыбыз көп. Бүт баардык жамаатыбыз бар. Келип бир эле илим жамаатыбыз жок. Илим жамаатыбыз жок. Ушуну уюштурсак болбойбу, мисалы, эл ар ким өз достору күндө 1ге чейин, 2ге чейин барып тарсылдатып топтурабыз спорт залда. Жумасына 2 күн, 1 күн. Келе топтолойлу деп бир жумасына 1 күн, 1 саат, 2 саат илим үчүн бөлүп койсок болбойбу? Болот. Ошону уюштурсак болот. Мына ошентип жамааттар көбөйүп берсе, акырындап биздин элде ушулар алымдар чыккан атмосфера түзүлөт. Атмосфера түзүлөт, андан кийин баягы илимий даража көтөрүлгөндөн кийин бири-бирибизден сүйлөшкөнүбүз дагы, бири-бирибизден мамилебиз дагы ошого карап кете берет да. Илимий деңгээлде сүйлөшүүлөр башталат. Деңгээлде көтөрүлөт. Андай атмосфераны өзүбүз түзбөсек, анда болбойт, анда жүрө беребиз, ушинтип тообузду ойнойбуз, чорный кастабызды өткөрөбүз, ашыбызды жейбиз. Ошоңча жүрө беребиз да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ушул нерсени өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Бул биринчиси, экинчиси дагы бир нерсе бар да, биз ата башынан башташыбыз керек деп атпадыкпы? Мусулмандар илимсиз, мусулмандар жалкоо дегендерге жооп да бул. Биз башы икра, окуу деген аят менен башталган диндин өкүлдөрүбүз. Муну айтып аткандар ойлонсун да. Башында окуу. Болгону маселе исламда эмес, мусулмандардын окубагандыгында. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам илимге ташвик кылган хадистери толтура. Илимдин фазилети өзүнчө китеп бөлүмдөрүбүз бар, толтура. Булар бар, бирок билбейбиз. Аракет кылбадык, окубадык, үйрөнбөдүк. Мисалы, Аллах биз дагы бир жолу илим дегенде биз жалаң Куранды гана унутуп, Куранды дегенде Курандын мазмунун эмес, Куранды сырттан гана окууну түшүнүп калдык да. Илим дегенде, мисалы кээ бир өткөндө бир алымдын айтканын угуп калып, аябай баа бердим да. Куран окуган, мисалы бир хафиз Куранды түшүнбөй, Куранды башынан жатка билген болсо дагы, ал Курандын маанисин түшүнбөй турган болсо, ал Куран окуган жок дейт да. Ал Курандан bir bölük gana okudu. Kimde kim eğer Kur'an okuyup, an janında bir medisina ilimin izildegen bolsa, muna oşul Kur'an okudu deydi. Kimde kim Kur'an okuyup janında bir astronomiya ilimin koşkan bolsa, matematika ilimin, biyologiya ilimin koşkan bolsa, muna oşul Kur'an okudu deydi. Sebebi Kur'an'ın içinde oşul ilimlerin büt bari bar deydi. Kamtılgan. Büt bari kamtılgan deydi. Biz oşul janağı emeni koyup alıp durup ele, kıska maksat koyup alganbızda.
кыска максат коюп алгандыктан Куранды жаттап алсак, Куранды окуп алсак бүттү деп ойлойбуз да. Көрсө андай эмес экен. Куран деген чындыгында биздин жашоо. Жашоонун бүт бардыгын камтып атпайбы? Камтыгандан кийин ошого жараша окулуш керек. Өткөндө бирөөнүн сөзүн угуп калдым. Астрономия, космос менен байланыштуу, спутниктер менен байланыштуу. Адам айтып атат, жанагы устаз айтып атат да. Азыркы ушул убакта дейт, эгерде космосто изи болбогондун бул дүйнөдө сөзү болбойт деп айтты да. Бул деген сөз азыр бүт баардыгыбыз космостон башкарылып атпайбызбы? Телефондорубуз через космос, GPS менен бир жака барабыз через космос, спутник. Азыр кимдин кайсы өлкөнүн, кимдин асманда спутниги көп болсо, ошол мамлекет күчтүү. Ошол мамлекет дүйнөдө сөзү сүйлөнөт. Ошону айтканы кылмат экен да. Сөз өтүмдүү болот. Сөз өтүмдүү болот экен. Биз ошончолук даражага келбей атабыз да мусулмандар. Бир жактан астрономияны окуу дей турган болсо бар эместир. Эме кээ бирөөлөр астрономияны эмне кыласың, андан көрө Куран оку дейт да. О астрономия ошол Курандын ичинде бар. Ошол хадистин ичинде ушул илим бар болуп атпайбы? Биз баягы захир деп коет го, сырткы көрүнүшү. Үстүрттөн эле калып кетип атабыз да. Азыркы именно азыркы жашоодо эгерде кайсы бир өлкө менен, кайсы бир эл менен жарыша турган болсок, атаандаша турган болсок, ага илим керек да. Ооба. Мажбурий түрдө ошонун технология. Бүт телефонубуз, аныбыз, машиналарыбыз бүт бардык башка элдик. Эмнеге биз мусулманбыз, Алла Таала бизди жакшы көрөт го. Бизге эмнеге ошондой илим бербеди? Биз аракет кылдыкпы? Биз аракет кылсак берет Алла Таала. Алар ошол илимди окуп атпайбы? Ошол илимди окуп аракет кылып, Алла Тааланын закону ошондой, аракет кылганга берет. Аны сен мусулмансың, мусулман эмессиң, ага карабай. Берет да. Сөзүң аралжы. Бир окуучу менен айтып атат, болгон окуяны. Бүгүдө окуйт элем дейт. Анан баягы мугалим айтып атат дейт. Мисалы биздин айткан сөзүбүз айга түз жетет. Десе анан бир окуучу сурай бериптир. Агай, анда Кудайга деле жете турбай, биздин дуабыз кабыл болот турбайбы десе, эми билбейм аны деп туруп калды дейт баягы жердечи. Ошо илимди окуган, бирок Кудайга ишенбейт да, кээ бир эмелерчи ушундай. Атеисттер бар да. Ооба, жетет деп айта алган жок дейт да баягы жерде. Ошо да бир эмени баштаганда сиз туура аягына чейин чыгара албайбыз да. Бүт бардык илим өз негизи барып туруп Куранга такалып атпайбы? Биз аны ошо Куранга такагыбыз келбейт да. Эмнегедир. Ооба, Аллах Таала жараткан дей албайбыз да. Көрдүңүзбү? Эми мамлекеттерди алып көрөлү. Бул азыркы айткан жеке инсандар. Туурабы? Жеке инсандар ушундай иштерди кылды да. Илим үчүн. Эми тарыхыбызда канчалаган мамлекеттер өттү да. Мисалы Европа дейбиз. Биз суктанган, биз баягы барыбыз келген, жашагыбыз келген Европа илими азыр өнүккөн, мисалы өнүккөн катары. Ушул Европага математика илими каяктан келди? Биз билген Андалустан келди. Андалусиядан келди да. Азыркы Испания. Алар каяктан алды? Аларга Түштүк Африкадагы Идрисилер мамлекетинде, ошол жакта, ошол убакта Идрисилер мамлекети 788-985 жылдары жашаган. Ошол убакта ошол жакта университет бар болгон. Университет, эң биринчи курулган университет ошол жакта болгон. Мусулмандардыкы. Андалустук алдындар аякка барган, аяктан үйрөнүп туруп, алар аркылуу математика илими, бир илим катары Европага келип атат. Мына каякта жатат мусулмандардын тарыхы. Андан башка тарбия дегенде ислам өз баштан аяк тарбияда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайта турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи тарбиядан эмнеден баштайбыз? Баладан баштайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баладан баштабадыбы? Баштады. Ал артында отуруп алып туруп жаш балдарды үйрөтүп жүрбөдү, мисалы. Өзүм минген эменин артына учкачап сага сөздөр үйрөтөйүнбү деп айтып жүрбөдүбү? Мисалы, Бадыр согушунда баягы колго түшкөн туткундар алып келгенде аларга эмне шарт менен бошотту? Балдарыбызга илим үйрөтөсүңөр, жазганды окуганды. 10 балага окуу жазманы үйрөтө турган болсоңор, бошотом деди. Бул илимге болгон аракетпи? Ал убакта эң жогорку даража ошол болчу да. Кат сабаттын жоюлушу ал жогорку даража. Андан башка физика, химия деген азыркыдай абалда бир лаборатория деген нерселер жок болчу да. Ошол убактагы эң жогорку даражадагы илимге Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аракет кылды дебек. Мынакей. Дагы аяктан андан кийин бери карап келе бергенибизде акыркы доордун Осман халифаттыгын, Осман дөөлөтүнүн учурун, эми ага чейинкилерин кара, ал бери каракта калып атат да. Ага чейин деле канчалаган
мамлекеттер жашады. Алардын ичинде илим бар эле. Алардын ичинде бүт бардыгы бар эле. Мисалы, Омар бин Хаттаб сахаба ошол учурда өзүнүн эсмин учурда 3 мугалим жалдап, алга айлык берип, Мадинадагы балдарды топтоп алып курс бердирген. Курс. Бизне курсту бергенде дагы жумасына булар 7 күн окутпайсыңар. 4 күн окутасыңар, 3 күн эс алат деген шартты койгон. Бул бир билим берүүнүн системасынын башталышы бул. Да сахаба радиаллаху анхум убагында башталган. Муну ким четке кагалат? Муну ким бул системаны билим берүү системасы деп айта алат? Айта албайт эч ким. Ал убакта Европа деген ал убакта каякта жүргөн? Европа деген кече жакындан баштап эле маданият келбеди бу жерге. Билим берүү деген кече жакындан эле башталбады бу. Ага чейин мындай нерселер аларда жок болчу мисалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жаш балдарга эме берип аткан учурда мисалы, ошол шартты түзүп берип аткан учурда, ал убакта ошол башка жактын мушриктердин арасындагы жаш балдар кул катары сатылып жүрбөдү беле. Мына маданият деген каякта жатат. Аны болгону биз өзүбүздүн маданиятыбыздан, өзүбүздүн тарыхыбыздан узакпыз. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин бир 20 жыл бери келели. Умавилер мамлекеттин доорунда алар 661-750 жылды жашашкан да. Азыркы Шам деген айланын мурдагы Шам деген аймак бар, ошол жерде жашашкан. Ошол жерде жашап өткөн мамлекет. Бул жерде 3000 окуучусу бар мектептер болгон экен ошол учурда. 3000 окуучулуу мектеп. Мына маданият. Амавилер доорунда. Амавилер. Дахак бин Музахим деген бир зат ушинтип айтат да. Өзүнүн эмесин айтып атат. Устазын айтып атат. Ошол учурда устаз сабак берет эле дейт. Сабак бергенде эшек менен жүрчү экен да. Эшек менен айланып, тапшырмаларын эшек менен айланып текшерген. Бул деген сөз демек эми сабак азыркындай шарт жок да, азыркындай биздин мектептерде мектеп эмес да, балки бир талаада, бир дарактын астында топтолуп эметип аткандыр да. Азыркындай шарт жок. Эшек менен айланып, демек бул маселе ушуну көрсөтөт. Демек ошончолук кызыгуу көп болгон. Ошончолук билим берүү системасы ошол убакта бар болгон деген түшүнүлөт да бул нерсени. Ошол натыйжага барабыз да. Башка не деп ачыктайбыз муну? Демек бар. Андан кийин Аббаси халифалыктын доорунда 750-1258 жылы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан азыр күнүбүздө 1250 жыл мурдагы өткөн эме да. Билим берүү өтө жогорку даражага чыккан экен. Булар азыр бизде бар го, үйгө ташып келип мугалим жалдайт го үйүнө, келип окутат. Ошол убакта Аббасилердин доорунда ар бир үйгө ошондой мугалимдер жалданчу экен. Үйүнө келип окутуп балдарын акчасын алып кетчү экен. Ошол убакта. Карабайсызбы? Ошол убакта бар болгон. Андан сырткары ошол убакта Аббасилер доорунда илим 3кө бөлүнгөн экен. Биринчиси шарият билимдери, экинчиси табигый билимдер, үчүнчүсү тып, медицина. Ушул эң жогорку чоң багыт болгон экен да. Ушул 3 багытта окулган эмелерчи, билим берүү ушул 3 багытта болгон. Андан кийин халифа Мамун халифанын доору бар. 813-833 жылдар арасы. Ошол жерде Дарул Хикма болгон да. Дарул Хикма деген бул китепкана. Дагы бир нерсе, китеп менен алектенген кишилер өтө бааланган ал учурдачы. Эң баалуу, эң көп акча табылган нерсе, тапкан нерсе дагы китеп болгон да. Эгерде ошол учурда бирөө бир таржыма кыла турган болсо, китеп которо турган болсо, китепти таразанын биягына койгон, биягына алтын койгон. Алып кете берген. Көрдүңүзбү? Китептин салмагынчалык алтын төлөнгөн ошол кишиге. Которгондугу үчүн. Эгерде өзү жаза турган болсо китеп, анда ага түздөн түз валиге, же болбосо түздөн түз халифанын өзүнө кирүү мүмкүнчүлүгү берилген да. Кирип, китебин көтөрүп барып халифага берет, халифа хадия кылат, беле кылат, ал китепти алып туруп, ошол китепканага өзү коюп койчу экен. Мына китепке, илимге болгон сый урмат бул. Биз азыр китеп дегенде китеп окубайбыз да мисалы.
Kitepке mani da berбейбиз. Kitep бастырайын десең не işке жарайт бул дейт да. Kitep okubay kaldı adamlar. Buradakıday. Kitepten uzap ketmedik be. Andan keyin misалы Zangiler Salahuddin Ayyubi'nin doğru var. Oşol жерде дагы эң чоң dünyadagi эң чоң университет ошол учурда курулган. Бул качан? 1127-жыл, 1250-жылы. Dünyadagi эң чоң университет курулган. Андан кийин бул учурда, ушул эле учурда атайын жетим балдар үчүн өзгөчө мектептер курулган экен. Атайын жетим балдарга арналган гана. Аякта башкалар окуй албайт. Башкаларга аралаштырбаганын себеби башка балдардын эми үйүндө мектепте сүйлөшөт да, үй бүлөсүнө сүйлөйт, атасына сүйлөйт, апасына сүйлөйт, ошолор өксүбөсүн деп жетим балдарды өзүнчө кылып мектеп курган экен. Анан бир кызык жери дамла. 100 мектеп боло турган болсо, ошонун 98-и вакыф тарабынан курулуптур да, эл тарабынан курулуптур. Көрдүңүзбү? Эл. Бул жерде мамлекеттен дагы көп элдин кызматы бар да. Мамлекет канчалык эме болгону менен баягы эмени курууда мүмкүнчүлүгү чектелүү болот да. А бирок эл Аллах ыраазы үчүн деп ортого таштай турган болсо, вакыф кыла турган болсо, ал жерде элдин колдоосу деген башкача болот. Бул деген вакыф деген Аллах жолунда Аллахтын балансыга өткөрүп берет да, мындайча айтканда. Берет болду. Анан бул жерде бул маселени түшүнө турган нерсе бир гана сөз диний мектеп эмес, жөн медресе курса дагы бул вакыф болуп кала берет деген сөз. Ооба, билим берүү үчүн. Жалпы билим берүүнү сөз кылып атат да бул жердечи. Даже ар бир айылдарга китепкана курулган экен. Ар бир айылга. Биздин айылдарда китепканабыз барбы? Айылдын мектебиндеги китепкана болсо шүгүр кылабыз да. Ошол жакта китептер толук нормальный окуучуларга жетиштүү болсо шүгүр кылабыз. Бирок ал учурда ар бир айылга ошол окуу жайды кургандан кийин мектебин дагы өзүнчө эл үчүн дагы атайын китепканалар курулган экен. Андан кийин мисалы Багдадта Дарул Хикма деген эмени билебиз да, китепкана бар. Ошол жерде 2 миллион китеп болгон экен. 2 миллион. Ошонун фихрист бар го. Фихристин түзгөн экен, мазмунуну. Китептердин тизмесин жазган экен. 3000 беттик китеп болуптур. Бир гана тизмеги. Китептердин аты. Бул албетте илимге болгон сый, урмат, кызыгуу. Андан кийинкиси Фатимилер мамлекетин билебиз. Египетте болгон. 909-1171-жылдары жашап өткөн деме. Алар китепканалар ал жерде дагы көп болгон. Ошол китепканаларга келип окугандарды каржылаш үчүн атайын фонд, вакыфтар курулган экен да. Китепкана болот. Келесиң, сага демек чай берет, тамак берет. Китеп окууга келген адамга көрсөтүлгөн сый. Сый. Сен баягы бизге кел, короче, китеп оку, калганын бизге кой деген сыяктуу да. Атайын вакыфтар курулган экен. Ушу вакыф деген түшүнүк дагы өзгөчө башка өлкөлөрдө жакшы эле го, бирок мына биздин өзгөчө мына Орто Азия элдеринде бир аз артта калган түшүнүк да. Ушул вакыф системасы Аллах үчүн берүү, Аллах үчүн топтоо, Аллах үчүн сарптоо деген нерсе көп нерсени бүтүрөт да, негизи көп ишти бүтүрөт. Билим берүүдө дагы бүт баарында өтө чоң рол ойнойт да. Ошон үчүн мүмкүн болсо ошол жактарына деген акырын көңүл буруш керек да. Аллах үчүн эмес. Талкында келер. Иншалла. Мисалы азыр мамлюктөр доорунда 1250-1517-жылдар жашап өткөн мамлекет Палестинанын мисалы Халил деген шаар, азыркы Палестина Халил деген шаарында башталгыч мектептердин саны бир шаарда 160 болгон экен. Албетте шаарлар биздикиндей чоң эмес да. Биздикиндей чоң эмес го, бирок 160 билим берүү борборунун бар болуусу өзү чоң да. Бир системанын, билим берүү системасынын мамлекеттин ичинде нормальный, жакшы отурган дегенди түшүнөт да. Көрдүңүзбү? Мына биздин тарыхыбыз деген мына ушулар. Мисалы, ошол мамлюктар доорунда Европада бир система бар. Бизде деле барбы? Баягы сабак бөлүштүргөндө мугалимдерге. Мугалим тандоо укугу бар да. Студентте. Студент барат дагы ушул сабакты кимден окугусу келсе, ошол агайды, ошол мугалимди тандоо укугу берилет. Ошол система ошол учурда болгон экен. Мамлюктар доорунда болгон экен бул. Азыркы Европада колдонулган система. Анан канча жыл мурда.
Daha bir mesele, üniversitet Andalus mamleketinin uçurunda bilim berүү 100% bekar bolған eкен. Bilim berүүгө эч кандай акча төлөнгөн эмес экен мисалы. Мына система. Билим берүү системасы. Эң биринчи университет, Ислам университети, Карауиндеги университет. Карауин университети 859-жылы курулган, бар болгон ушул университет. Биз билген жанагы Европадагы эмелер, бул жок, эң жок эле дегенде 100 жыл кийин пайда боло баштаган да. 950-жылдан баштап Европа башка жактардагы университет курула баштаган. Мына Ислам университети, Ислам жанагы географиясындагы биринчи университет 859-жылы башталган да. Мына биздин тарыхыбыз ушул дамда. Биз баягы бирөөлөр силер андайсыңар, силер артта калгансыңар, силер билимсизсиңер дегендерге документти көрсөтүш керек. Эми бул жерде Алла разы болсун, Сагынбек. Биз ошол ар бир келген коногубуз ошо эфирдин аягында жаштарга бир насаатын айтат. Андай болсо сен дагы бир камераны карап туруп жаштарга бир өзүңдүн насаатыңды айтып койсоң. Урматтуу жаштарыбыз, урматтуу жалпы эле мусулмандар, Аллах насип кылган ушул бизге мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бул убакыт менен байланыштуу нерсе. Аллах bir gün берген нематын эртең алып коюшу мүмкүн. Ошондуктан ушул немат колубузда турганда илим алайлы, илимдүү алымдарыбызды сыйлайлы. Мына буга чейин канчалаган улуу алымдарыбыз тартылды. Ошолордун насаатын алайлы, ошолордун илимин алайлы. Бул биз үчүн керек. Бул мамлекетибиз үчүн керек, биздин шариятыбыз үчүн керек, биздин адеп ахлагыбыз үчүн керек. Жалпы эле кыргыз эли үчүн керектүү болгон, бул дүйнө акырет үчүн керектүү болгон нерселер. Ошондуктан жанагындай мен жана айтып кеттим, ар кандай топторубуз бар. Ошол топторго, ошол жамааттарга бир илим жамааты деген бир эмени кошойлу иншалла. Ошондо биз өнүгөбүз, биз Аллах жолунда жүргөн болобуз. Аллах баарыбыздан ыраазы болсун иншалла. Кылган үйрөнгөндөрүбүз, билгендерибиз менен амал кылууну баарыбызга насип кылсын. Алла разы болсун. Туғандар, мына біз ар бир эфирдин акырында, сабактын аягында биз икая айтып өзүгө адат кылганбыз. Биздин бүгүнкү бир икаябыз бул жумуртка окуясы деп коет экен. Орто кылымдарда бир падыша өзүнүн элин мындай үстүрттөн карайт экен, бирок башкарбайт экен да. Элдер өздөрү каалагандай эле жүрөт экен. Бул дегени ушунчалык биримдикте болуп туруп, кичине туура эмес иш боло турган болсо, элдер өз эле ошол маселени чечип коет экен да. Анан падыша отуруп, булар мени укпай өздөрүнчө эле жашап атат. Мен падыша болуп, аларды айтсам укпайт, кандай кылсам деп вазирден сураса, вазир айтыптыр, сен жанагы жумуртка окуясын пайдаланып көрбөйсүңбү дептир. Кандай кылам десе, сен буйрук бер дептир. Кайдан тапсаңар, ошол жактан тапкыла, эртеңки күнү бүт баарыңар 5тен жумуртка алып келесиңер дептир. Анан бүт баардыгы эртеси күнү 5тен жумуртка алып келиптир дагы бүт казынага жыйнаптыр. 2 күн өткөндөн кийин кайра элди чакырыптыр дагы, эми ар ким өзүңөрдүн жумурткаңарды алгыла дептир. Ошондо баардыгы эле чоң жумуртканы алгысы келет да, мисалы өрдөктүн жумурткасы болушу мүмкүн, чоңураак, анан тооктук болушу мүмкүн. Ошондо жок, бул сеники чоң, кичинекей болчу, бул менин жумурткам деп ошол жерден анан ажырым башталды дейт да, баягы жердечи. Ынтымактуу болгон адамдар ошол жерде мен бирөөнүн акысына кирип, ошондо эме башталды дейт. Ошондон кийин падыша айткан экен, мынакей, эми булар кичинекей кыянатка туруштук бере албадыбы? Болду, алар өзү менен өзү, сен канчалык кыянат кылсаң дагы, сага булар каршы чыга албайт деген экен. Ошондон туугандар, бизде ошол бөлүнүп жарылуунун зыяны канчалык экендигин мына мен түшүндүрдүм. Эч качан бөлүнбөшүбүз керек. Биримдикте болсок, Кудай Таалам сөзсүз түрдө бизге берекесин берет. Анда сөздүн акырында Сагынбектин дагы бир дуасын алайык. Бисмилlah. Амин. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллахым ушул иманыбызга өзүң береке бергин, амалыбызга береке бергин. Ушал кылган иштерибизди, амалыбыздарды негизи эле жашообузду акыретте жүзүбүзгө чаппагын Аллахым. Аллахым ушул дамылан кылып аткан ушул иштердин баарына эки дүйнө бактылык бергин, максаттуу болушун өзүң насип кылгын Аллахым. Пайдалуу болсун, түбөлүк болсун, көпчүлүккө пайдалуу акырет, бул дүйнөлүк жана акырет жашоосу үчүн
пайдалы болгон амалдардан кылсын иншалла. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين.